Ошон үчүн туугандар, биз тандаган жол ислам дини, Аллах сүйгөн жол. Аллах буну кабыл кылган дин. Бул жоголуп кетпейт. Кафирлар ар түрлүү жолдордо аракет кылат, жоголтконго аракет кылат. Ошол убакта болгон азыр деле болуп атат, бирок түп тамырдан жоголуп кетпейт. Бактылуу ийилиши мүмкүн бирок сынбайт. Ийилет бирок сынбайт, кайра эле ислам болуп келет. Түшүнүңөрбү? Ла ябка бейту мадарин вала хажарин илля адхалаху Аллаху ал-ислам би'иззи азизин ав зулли залилин. Алла Таала исламды барлык неме кылат, диндер үстүнө галип кылат. Ошон үчүн коркпош керек. Биринчи маселе. Экинчи маселе, Аллах субхану ва таала сүйгөн пенделери, пайгамбарлардын жолдору калат. Ал басып өткөн издери, алардын алып келген таалиматтары, алардын дини кыяматка чейин калат. Ва инна жундана лахумул галибун ва иннахум лахумул мансурун аяттан билинет. Алар жоголуп кетпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламны кыйынчылыкка алышты, кысымга алышты, башка болду, бирок сахабалар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хажатул вадада худжа баян кылганда 120 миңден ашык сахаба турган. Аз гана убакытта 120 миңден ашык сахаба туруп, мусулман болгон адамдар арасында туруп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям баян кылган. Ошондо дин таркаган, алхамдулилла. Демек не болду? Пайгамбарлардын жолу ал өчүп кетпейт. Ал кыяматка чейин калат. Бирөө кетсе экинчиси чыгат, бирөө жакса башка жактан чыгат, Алла чыгара берет. Ошентип чыгарып динди Алла сактап кала берет. Ошондой эле пайгамбардын жолун ким иштеген болсо, кылган болсо, ихлас менен, пайгамбардын сүннөтү менен Алла Таала ал ишти да калтырат. Анын аты да калат, заты да калат, илми да калат, жолу да калат. Эгерде пайгамбардын жолунан кайткан болсо, сүннөттөн алыстаган болсо, ихласы жок болгон болсо, ал иш алыстабайт. Тез эле токтоп калат. Эгер дин кызматкери кандай багытта болбосун, ихлас менен Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын жолунда ушу ишти кылган болсо, кайсы иш болсун, дават болсун, таалим болсун, тадрис болсун, не иш кылган болсо, исламдагы кылган болсо, Аллах Таала аны калтырат. Ал даими болот. Түшүнүңөрбү? Алланын иши, сүйгөн адамдардын иштери калат. Лахумул мансурун. Түшүнүңөрбү? Ал мансур инсандар, аларды эч ким жогото албайт, ал калат. Демек, бул аяттар биз үчүн чоң башарат. Өчө чоң сүйүнүчтүү нерсе кабар иншалла. Жанагы мухлис мусулман боло турган болсок, иншалла Аллахтын жардамы биз менен. Аллахтын жардамы биз менен, нусраты биз менен. Жана Аллахтын сүйүктүү бенделери ар дайым жеңишке жетишет. Алар көчөдө калбайт. Алар таланып калбайт. Алар жок болуп кетпейт. Алар бактылуу ийилиши мүмкүн, кайра эле акыйкат келет.